Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртабылды эпосунун кара сөз варианты 25-чи уктуруу. Микрофондо Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев. Алтыбайдын кейпин көргөндөн кийин 40 жигитке карап табылды. Кудай назар келип, калмактын жообун бергенче эми 5 күн жаталы. Кара тоо менен түн ичинде басып, түндүктүн белин ашып, чоң серүүндүн жолуна түгөл барып жаталы. Ийри сууну кечип, кум текейдин талагы өтөлө. Калмакка ис суудуруп, 5 күндөн кийин кетели. Калмактар бизди издеп, жоо таба албай наалысын. Ошондо калмактар өлтүрбөйлү муну деп, Кудай назар авамды бошотот болуш керек. Авам болсо, аңгыча калмактын баардык жайын билип келет. Чалгалмак баатыр бөрү башты чалып, бөксө жолго барып, улуу жолду карап, аттын изин санап, Барсконго чейин көрдү. Андан ары бастырып чепке келип, дарбазак кылган кара ташты алыс сыргыткан баатырдын күчүнө таң калып, кантер айласын таппай, ойду тоону чалдыртып, улуу жолдон аттын изин таба албады. Суу сайын өрдөп, жоодон шек биле албай, тегеренип келип чалгынчынын баардан кабар алып, Кудай назарды алып кел деп киши жиберди. Калмактан чыккан чоң көгөй келип, чалгалмак баатыр өзүң айткандай кылып, багалчагын чагып, башы көзүн жарып, ортого алып барып таштаганмын деп жооп берди. Чалгалмак капа болуп, калмактардын билермандарын жыйнап алып, Кудай назарды ордон чыгарып алып, өзүн жакшы багып, бутунун сыныгын айыктырып, кодалашып, анан элине жиберелдешип, акыл кылышты. Калмактардын бул кеңешин угуп, 15 жаштагы башында саамай бар чалгалмактын кызы Торкобек улуу жеңесин чакырып алып, энесине минтип айттырат. Жеңеке, атама айтар арызым, энеме айтар дартым, сенин мойнуңа салар карызым бар. Табылды жайын укканым бар. Абасын издеп келип, айылга бузук салбасын. Аман жаткан элимди аңтара чаап, арачы салсам бербейт деп, ашмачы күңчү кылбасын. Бир кызматка жарап, баланын эрдигин байкап, баатыр болсо жагайын. Анча-мынча жан болсо, акылын өзүм таап, айла кылып өлтүрүп, айылымды аман алып калайын. Торкобектин бул сөзүн макул көрүп, жеңеси кайын энесине Бийкештин аманатынан кутулайын деп айтып берет. Торкобектин жеңесинен айттырган сөздүн энеси чоң кемпир жактырып, баламдын акылы бар экен, карыган атасын, калың калмак журтун аяп, балам бул кеңешти тапкан экен. Атасына өзүм сөзүм кылып айтайын, не болсо дагы мен көрөйүн деп, чоң кемпир чалгалмак айтат. Чоң кемпирдин бул сөзүн угуп, өз оюна макул көрүп, кара күчкө аңкорлук кылып, Кудай назардын жарата айыкканча табылды келе койбос деген ой менен кемпирге сырымды алдырбайынчы деп чалгалмак мындай жооп берет. Кесирлүү кемпир, кеп билбей тиги бу дейсиң. Мен кылган ишти сүйбөй, кеңеш таап койдум дейсиң. Тартынып тилиңди тартпай, табылдыны мактайсың. Качырып кызын бергендей чалгалмак кем бекен. Алдыма тартуу тартып, күйөө болуп келбейби? Кызыңды бер деп уялбай кантип айттың? Чалгалмак бул сөздү айтып, чоң кемпирди жаман көргөн болуп опуза кылды. Ал арада табылды баатыр чоң серүүндүн жонуна 5 күн жатып, 6-чы күн болгондо кошун көчүрүп, мурунку кошуну Айгыр булак деңизине келип бекинип, кароол карап, чалгын чалып, жол тосуп жүрүп эл жарга кеңешти. Жарым ай жашынып жаттык. Жаткан менен жообу болбоду. Арачы ишке жарабады. Ар кай жерге бир барып, талаада жүрөбүз. Бекер жүргөнчө карабоз жылкыны олжо кылып, калмакты туштап, кол салып кайтсакпы? Эки баатыр кошко барып акыл салып, Алтыбайга эрмекти кошуп, чалгынчыга жиберишип, тамашалап табыш берип, эгер тартынбаган эр болсо, Алтыбайды ардактап,
аксакал кылып коймок болушту. Табылдынын чалгынга барып кел деген сөзүн угуп, Алтыбайдын жүрөгү кабынан, биреги сабынан кетип, барбаймын деп айта албай, Баатырдын сөзүн кайтарбай, Эрмекти жанына алып чалгынга аттанышты. Кошту тынчытып, кошунду уктатып коюп Табылды менен Элдияр барып, Алтыбай Эрмектин алдындагы кайкыдан качырып чыгышты. Эрмек Манас деп бакырып, Табылды деп чакырып, алдынан чыккан караанды качырып беттеп калды. Алтыбай караанын көрүп, кайры тартып качып калыптыр. Табылды качырган калмактарды алыска кууп барып салдым деп Алтыбайга бар деп Эрмекти кайра жиберип, Табылды менен Элдияр кошко барып жатып калышты. Эртең менен Алтыбай менен Эрмек келип, түндөгү көргөн билгендерин сөз кылышты. Эми кандай акыл табабыз деп 84 жолдошуна Табылды мындай кеңеш салды. Биринчи айтаарым, биз корголоп жүргөндөн бириң дагы кайгы жебедиң, чалгынга биз баралы дебедиңер. Алтыбай Кудайназар абама барып, анык сөзүн уксунбу? Экинчи айтарым, кечинде барып керүүдө жаткан малын имерип, жыргалаң боюнан жылкын айдап келип калса, кереге таштын оюнан атышалы. Табылдынын бул кеңешин угуп, Алтыбай баракелди Табылды, Баатыр. Бул кеңешиң эң эле туура. Бирок мен чалгалмакка барып, абамдан кабар алып келүүм кыйын болот го. Абамдын үстүнө мени жайлайт. Кудай өзүңө кубат берсин деп токтолуп калды. Алтыбайдын сөзүн угуп, Элдияр: "Эй, Табылды Баатыр, бизден акыл чыгабы? Эми 10 күнү жатканда бул олтурган баатырлар айткан сөздү укмак беле. Кыл дегенин кылабыз, кыр десең жоону кырабыз, бар десең барып, баштасаң жылкы алабыз. Үйүздө жатканда баарыбыз эле баатырсынып калабыз. Барбы жокпу, абакеңден кантип кабар алабыз? Кеп кеңешти таштап, өзүң билген жагына бул конушту башта. Ким мекиян, ким короз учурашканда көрөрбүз. Ким каарман, ким коркок чуу чыкканды көрөбүз" деп басылды. Отургандардын баары Элдияр Баатыр ырас айтат дешип күлүп калышты. Алтыбай менен Элдиярдын сөзүн байкап олтуруп, ачуусу келгенсип Табылды жарлык кылып мындай деди: "Мен сөзүмө келип, сырымды айтып берейин. Силерден акыл чыкпаса, не дейин? Ачыгын айтканда, калмак кызына кызыкпайм, бирок калмак кыргыз аралаш калк болушуп, калың берип, кыз алмак нарк болуп калса, караламан калың журт катташып ойноп жүрсө деген ой бар эле. Кудайназар абакем бул ишти баштап, кыз алышып, куда болмокко өзү жол баштап, элди артына таштап, 5 күндөн калбай келем деп кетти эле. Элдияр экөөбүз издеп таппадык. Арадан 5 күн эмес, ай өттү. Али күнгө чейин кабар жок. Сөздүн кыскасы, Элдияр күндү жайласын, жылкынын изин көрсөтпөй, тизеден кар болсун. Жол көрүнбөй күн жаасын, жылкынын каңырты улбай, шамал болсун. Аттарыңарды тыңдап, аспабыңарды чыңдап, аркамдан калбай келгиле." Табылдынын бул жарлыгын угуп, кошун даяр болуп калды. Эгер Табылды кол баштап, алдыга түшүп жол баштап, Элдияр күн жайлап 85 жоокер аттанды. Кол коого келсе, жанаша тиккен кошто жылкынын чети бош турат. 30 чакты жылкычы эшиктен ой жок карагай комуз алып, карсылдата чалып, калмактардын бийчиси бийлеп жатыптыр. Табылды менен 40 жигит жылкычылардын кол буттарын байлап, кымыз куюу ичишип, эт жешип, чалгалмак жайын сурашты. Атка бир-бирден таңып, жылкыга кошуп айдап кетишти. Кереге таш барс конду басып, 2 түнөштө. Отунду үйгө жактырып, тамганы отко салдырып, энчи болгон тай, кунандарга тамга басырып, эгер абасы тайекесин кепке салып, келип калса, чоң жылкысын берип, тай кунанды калтырбай өзү менен алып кетмек болду. Көп жылкыны токтотуп, отту жагып, бир жигитти 4төн тай алып келип, чогуусу менен кунан тайдын баарына тамга салып болдук, Баатыр деп 40 жигит келди. Урматтуу радио окуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эр табылды эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын шейшемби күнү ушул маалда улантып уктурабыз. Эр табылды эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Таланталы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова,
Текстти көркөм окуган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев, режиссеру Жыргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.